Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Эстрада ырчысы эки кызы Меримдүү апасы Бегимай Карабаева бүгүн 19 январда 32 жашка толду. Ырчыны куттуктап байланышка чыкканыбызда өзүнө белек алайын деп Уна базарда жүргөнүн айтат. Туулган күнүмдө Уна алайын деп базарга келдим. Азыр каражатымы алайык Уна издеп жүрөм. Буга чейинки Унамды сатып, акчасын кийимдер дүкөнү ачууга жумшап салгам. Ошондон бери тапканымды чогултуп жүрдүм. Апам дагы кошумча кылды. 19 январда караган түнү курбуларым куттуктап келишти. Туулган күнүмдү апам Баткенден келгенде өткөрөм, дейт ал. Бегимай Карабаева 1988 жылы 19 январда Баткен шаарында төрөлгөн. 2004 жылы Баткендеги Ленин атындагы орто мектепти бүтүрүп, Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Эл өзүнө жалгыздык, адашпайм деген ырлары менен алынган. Бегимай Карабаева 2010 жылы Кубаныч аттуу мырзага турмушка чыгып, Айдай жана Адемай аттуу кызды болушкан. Ырчы 2015 жылы жолдошу менен ажырашканын билдирген. Маалымат багы Супер KG. Тамашоочу, актер жана алып баруучу Азамат Исмаиловдун үйүндө наристенүү жаңырды. Экинчи ирет ата макамын алган актер уулду болгонун айтат. Жубайым Сымбат Борбордогу төрөтканалардын биринде 18 январда көз жарды. Төрөт кандай болот деп кыжаат болдум. Анткени биринчи уулумду төрөгөндө кыйналган. Бул жолкусу салыштырмалуу жеңил болду. Ар бир бала төрөлгөндө башкача сезимдер болуп турат экен. Уулубузга ысымды чоң ата, чоң энеси койсун дегенбиз. Буюрса кечинде кеңешебиз, дейт ал. Азамат Исмаилов 2014 жылы күз айында Сымбат аттуу кызга баш кошуп, 2015 жылы август айында уулду болушкан. Баласына Темирлан деген ысымды ыйгарышкан. Маалымат багы Супер KG.